Assalamu alaikum ardaqtуу mekендештер. Amansızdarбы? Арбаңыздар. Тескабар каналы бүгүн сиздерге Оштогу достук чегарасына жакын жерден сатыла турган дагы бир жаңы курулган үйдү көрсөтмөкчү. Бул Оштогу Курман Жандатка көчөсү. Түз барсаңыздар, жогору чыгып барсаңыздар Горгайы. Горгайдеги айлампадан ылдый түшүп келесиздер. Жолдун оң жагында мечит бар. Мечиттен дагы дальше өтүп келсеңиздер, бул көчөнүн төрүндө байкап көрүп турасыздар достук чегара бекети. Ага 100 метр жетпей, таксилер турган жерден сиздер солго бурулуп, мына ушул оор жүк ташуучу унаа кетип аткан жол менен жүрөсүздөр. Тугандар, биз сатыла турган үйдүн жанына жакындап келип калдык. Азыркы борбордук трассадан мына ушул көчө аркылуу эле 150 метр тетиги жерге чейин келип, андан бери дагы 150 метр келет экенсиздер. Мына бул турган көк контейнерди эске алып алыңыздар. Мына ушул сол тараптагы көрүп турасыздар, чоң забор. Мунун ичинде Абусахи Бажы терминалы жайгашкан. Ушунун эле арт тарабындагы, аркасындагы же батыш жагындагы көчөгө бурулуп киресиздер дагы, кайра солго буруласыздар. Бул жер элитный район, элитный айыл, элитный көчө экен тугандар. Көрүп турасыздарбы? Чоң үйлөр курулган, салынган, баары жашап башташкан. Мына ушул маңдайда сол тарапта 2 кабаттуу жомоктогудай үйдү көрүп атасыздарбы? Жаңы курулуптур, бирок толук бүткөрүлө элек экен. Калганын эми сиздер бүтүрөсүздөр. Андыктан ушул үйгө ашыгып туруңуздарчы. Биз анда көрсөтүүнү баштадык, улантабыз. Үйдүн ээси ушул жерде менин суроолорума баарына жооп берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Алхамдулилlah, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Алхамдулилlah. Ден соолук жакшыбы? Рахмат. Жакшы. Мага жакыныраак жүрүңүз. Менин суроолорума жооп бересиз. Качан курдуңуз эле үйдү? Үйдүн бүткөнүнө где-то бир 4 ай болуп калды. 4 ай болуп калды. Ички абделкасын бүтүрдүңүз, бүтүрбөдүңүз? Так, абделка калды, анан паркет калды. Калган бүт бардыгын уже 90% бүткөн. Бүтүп калды. Ооба. Ого, дарбазаңыз күчтүү го ака. Муну атайын бу Наманганга заказ берип, печат кылып чыгаргансыз окшойсуз, а? Ушул жерде балдар бар экен, ошолор жасап беришти. Жайлап тур. Караңыздар. Дарбазасы укмуш тугандар. Үйдүн көрүнүшүндө көрүп турасыздар да. Айланасы бүт бик тосмо менен тосулуптур. Тосмо дегенибиз песка блок. Анда кирип баратабыз. Дарбаза шикарный. Андан киргенден кийин үйдүн көрүнүшүн карай бериңиздер эми. Ойбой. Жомокко жомок ака. Ушундай үйдү эми бүтүрүп өзүңүз жашай бербейт белеңиз маза кылып. Бул эми кимге насип кылар экен? Бир бактылуу адамга насип кылат да, Кудай кааласа. Неге сатып атасыз ака? Биз ham кичине ошо тыйын керек болуп эле неме кылып атабыз. Ошого сатып атасызбы? Ооба, өзүбүзгө деп салганбыз буну. Инстаграмдарда көрүп, ушуну бир хавас кылып салганбыз да. Өзүңүз салган элеңиз. Ооба. Жакшы. Бу жерде өзү кандай адамдар жашайт? Бүт бардыгы соодагерлер, ошондой бир бизнесмен адамдар. Соодагерлер, бизнесмендер, пешене тер менен акча тапкандар жашайт экен да, Ооба. Жакшы. Пешене тер менен таап салган үйүңүз. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы. Көрүнүп турат. Үйдүн узун турасы канча? 18,5 8. 18,5 8. Жериңиз канча сотук өзү? Жер 4 сотук. 4 сотук. 4 сотукка ушул үйдү 2 кабат плюс подвал менен түшүрүп койдуңузбу, Ооба. Подвал неме? 100 квадрат, үстүнү жок. Под склад кылып иштетсе боло берет. Полностью ушул үйдүн асты подвал деңиз. Ооба. Жакшы. Үйдү көрүп турасыздарбы, туугандар? Мен кайра айткым келип атат бул үйдү сиздерге. Проект өзүнчө эле бир башкача. Ортодогу мына бул эшиктен, тепкичтен көтөрүлүп чыгат экенсиздер, үйгө кирет экенсиздер. Андан түз жогору көтөрүлүп тепкичтен үстүнө чыгасыздар, бөлмөлөргө бөлүштүрүп киресиздер. Анан балкону да бар экен. Тосмолору менен жасап коюптур. Бүт армированный. Фундамент жерден 1 метр бийиктикте турат. Терезелери баары ак түстөгү пластик. Армированный дегенибиз сейсмопоисттери, колонналары бүт баары куюлуптур. Анан кийин бышык кирпичтен курулган. Тыныкеси шоколад экен,
Ооба, российский Россиядан келтиргенбиз буларды. Шоколад түсүндө. Ооба. Мынау фронтондорундагы бүт баягы усталарга жасатыпсыз да формаларды. Ооба, булар ham российский. Российский тиникеден. Ооба. Сливтери де бары жасалыптыр. Сливтер ham российский, оны. Жакшы, өтө жакшы. Сырттан сиздер дарбазадан киресиздер. Дарбазадагы мындай бияка сүрүлөт экен, Надвижной. Сонун. Бир сүрүп эле нары ачып койсо болот, ортосунда калиткасы бар. Жакшы. Үйдүн алдына мынандай газонго, кичине жашылдандырууга жерди да калтырып, көңдү кыкты салып коюптурсуз, Ооба. Жакшы. Бул жакта да эмне көчө барбы? Эки жакта көчө бар. Бир жакта 6 метрлик көчө, бир жагыбыз 7 метрлик көчө. Жакшы. Көрүп турасыздарбы? Анда үйдү көрсөтүүнү баштадык. Кана жүрүңүздөрчү. Мен сырттан эле ушунча кызыгып атам, эми ичине дагы кирип көрөлү. Бүт электромонтаждарын жасапсыз, Ооба, зымдарыбыз ham o калын российский немеден болгон. Российский кабелдерди колдонгонсуз. Жакшы. Мынау пластик терезеге да мындай гүлдөрдү түшүрсө болот экен, жакшы. Сонун чыгат турбайбы? Кылса болот экен го. Эмне эле кылса болот азыр. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Биз кирип келдик. Охо! Бүт эле гипсокартон кылып салыпсыз го ичине. Биз демеге даярдап койдук да, обойго даярдап койдук. Обойго, Коридордун туурасы канча? Турасы 2 метр болуш керек, 2 метр. Турасы 2 метр. Узундугу бир 10 метрди чапчыйт экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сырттан киргенде эле маңдайда тепкичти көрөсүздөр. Темир каркастар менен, гүлдүү темирлер менен жасалыптыр. Биринчи кабатында, экинчи кабатында бардык бөлмөлөрдүн ички тарабын, коридорду да, потолокту дагы бүт гипсокартон менен жасап, утеплит этип чыгыптыр. Обойго дап даяр экен. Эми бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтө беребиз. Коридорду көрүп алдыңыздар. Коридордо эшиктен киргенде оңдо бир, солдо бир мынандай сплошной чоң терезелери бар экен. Коридордун потологу болсо гипсокартондон формаланып жасалыптыр. Көрүп турасыздар, шпатлевканы тартып, обойду жабыштырып калганын өзүңүздөр бүтүрөсүздөр. Мына ушундай. Төргө жүрөбүз. Мына кандай комната? Бул кухня. Кухнябы? Чоң экен, кухня. Ошон үчүн ар жерге точка коюпсуз да техникаларга. Кухня болот экен. Кухнянын туурасы 3,80 экен, туугандар. Узундугу 6,5-7ге барат экен, Ошондой. 6,5-7ге барат экен. Бул жерге да мына түркүкө электроточканы коюптур. Балким телевизор болот. Балким аквариум болот. Аны келечек убакыт көрсөтөт. Асты подвалдын үстү плита турбайбы, Полный плита басылган, үстүнө ham плита басылган, экинчи этаждарга. 1 менен 2-нин ортосунда плита деңиз. Плита. Жакшы. Мына дубалды айтып коеюн. Мына дубалдарыбыздын анан мына немелер потолоктордун ham ортосунда неме баягы утеплитель эковато коюлган. Жашылданбы? Ооба, эковато полный салынган. Дубалдарга ham, потолокторго ham. Гипсокартондун ичинде бар ошондо, Жылуу экен да? Полный утеплит эткен. Сырттан, үйдүн сыртынан жөн эле декор кылып коюш керек, атак жылуулаштын кереги жок экен да? Ооба. Жакшы. Кухнянын 3 терезеси бар, туугандар. Көрүп турасыздар, полдон баштап потолокко чейинки 3 терезе коюлган. Бул жагы эркер формасында же шестигранный формада чыгарылган. Кошумча мынандай форточка да коюлган. Бул кухня болду. Потолоктогу 2 тепкичтүү формаланган. Люстра, кичи лампаларга бүт бардык жайлар калтырылган. Электроточкалары бары ар жерде турат. Эми кайра коридорго кайттык. Биринчи кабатта 4 бөлмө бар экен. Биринчисин көрсөттүк. Ал эми бул экинчиси. Кимдин бөлмөсү бул? Бул эми детский кылып койсо боло берет буну. Детский кылып койсо болот. 3,20га 4 экен, туугандар. Мен болжолду айта берейин. Уруксат бересиз да? Ооба. Болжолду размерин айта берейин. Көрүп турасыздар. Потолок тим эле башкача жасалыптыр. 4 бурчтук тоголок. Кыскасы ушундай форманы усталар чыгарыптыр. Люстра коюугана зарылчылыгы бар. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Коридор тарапта бир терезеси менен. Так, андан кийин ортодо тепкич. Анын сол тарабында болсо, дагы бир спальный детский окшойт, Бул нерде ошондой. Бул дагы спальный детский. Бул дагы 3,20га 4 экен. Бул бөлмөнүн потологу көз формасында чыгарылыптыр. Эки жагында көрүп турасыздар, бурч-бурчта кошумча нурлары менен. Ушундай. Бул дагы бир уктоочу бөлмө, балким коноктордуку, балким детский, балким взрослый. Эми төрдөгү бөлмөгө башпагалы. Спальня. Бул дагы спальныйбы? Бул спальня, бул. Мына. Бул эми чоңдорго.
Çoңдor üçün, ата-энелер üçün уктоочу бөлмө. Бул бөлмөнүн туурасы 4 метр, узундугу 7 метр чыгат экен. Потолокко мындай формадан 2 түшүрүлгөн. 2 жерде. Көрдүңүздөрбү? Бул бөлмөдө дагы 3 терезеси бар, чоң терезелер. Бул бөлмөнү менимче кааласаңыздар ата-энелердин уктоочу бөлмөсү кыласыздар, же болбосо биринчи кабаттагы бир мейманкана кылып койсоңуздар да болот. Каалоо сиздердики. Кана, эми экинчи кабатка чыгалы, байке. Жүрүңүзчү. Бул тепкичтин астына сиздер кладовка уюштурасыздар, же башка нерсе уюштурсаңыздар да болот. Экинчи кабатка чыгып баратабыз. Тепкич бүт темир каркастары, швелерлер, темир листтер, мындай перилалар менен жасалыптыр. Жакшы, экинчи кабатка чыгып келатабыз. Тепкич эле өзүнчө бир башкача экен. Так, чыктык. Экинчи кабатта дагы ошондой эле коридор окшойт, бир аз кичинерээк. Туурасы 2 метр, узундугу бир 7 метр чыгат экен. Экинчи кабатка тепкичтен чыкканда эле оңго бурулабыз, оң жактан көрсөтө беребиз. Бул кандай комната? Зал. Охо! Бул махалланын баары батып кетет го бул комнатага, Мына. 2 үйдү бир кылып неме кылып койгон. 2 комнатаны бир, анан коридордун жарым жартылайын кошуп, өтө чоң комната зал кылып жасаган турбайсызбы, Жакшы. 8ге 8. 64 метр квадрат чыгат экен туугандар. Потолокту караңыздар. Жинди жасап тургу буну. Вообще, сонуңго, Усталарды каяктан тапкансыз? Жакшы жасаган экен. Форманы да жакшы, мындай жакшы чыгарыптыр да. Караңыздар. Чоң люстра коесуздар, чекелерине кошумча лампаларды, софиттерди дагы мына жерлерге койсоңуздар, кошумча лампаларды койсоңуздар, жылып чыгат, жарык болуп чыгат. 8ге 8 дедиңиз, Так, бул көчө жакта 2 терезеси, үйдүн короосу тарапта 3 эркер терезелери, үстү жагы овальный терезелер экен, бул жакта болсо бир чоң терезеси бар экен. Бул зал, конок бөлмөсү, чоң бөлмө, коноктордун бөлмөсү. Мына астын караңыздар, плита экен. Эми кайра артка кайттык. Бул жакта 2 эле бөлмө бар экен, 2 бөлмө. Жанагы астыңкы кабаттагы спальныйдын үстүндө комната турбайбы? Бул дагы ошондой бир детский болобу. Мына, бул бөлмөнүн дагы потологу өзүнчө бир башкача. Дагы бир детский спальный. Мына бул төрдө болсо кухнянын үстүндөгү чоң комната го, Бул кандай? Бул дагы взрослый спальный окшойт, Ошондой. Мына. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул бөлмөнүн потологу дагы өзүнчө бир башкача чыккан. Тиги кармандарына лента лампаларды койсоңуздар, светной жанып чыгат. Дымоход бу тиги тешиктер. Бул вакытында неме, булдан бастыруучу. Вентиляция. Жакшы. Бул жакта көчө тарапта бир терезеси бар экен, ал эми күнчыгыш тарапта 3 жанагы эле үстү жагы овальный, асты сплошной терезелер. Мен мына ал терезеден кайра көчөнү көрсөтүп койсом болот. Мына, көрүп турасыздарбы? Азыркы биз келген көчө, бул жагы мына кошуналардын үйлөрү, чоң үйлөр экен. Онан ар жакта эмне горгаздын базасы барбы? Горгаз ушул жакта экен да? Көчөдө газ барбы? Бар. Газ бар. Демек бул жерде газ бар экен туугандар. Экинчи кабаттагы бардык бөлмөлөрдү дагы көрсөтүп чыктык. Балкондун эшиги ачыкпы, ака? Ачык. Чыгалычы, сыртты ушул жерден бир көрсөтүп коеюн. Мына. Кийин жашаган учурда ушундай балкондон чыгасыздар дагы. Ушул жерде бир столду, диванды коюп алып, креслодо чалкалап китеп окуп отурасыздар. Мына. Үйдүн короосу. Бул жагы өзүнчө жашылданат. Сол жагы өзүнчө жашылданат. Көң кырк салынган. Тиги точкаларды казып коюп турсуз. Эмне? Могу жакка бир арчабы, бир ёлкабы, ошондой бир экейин дедим эле. План деңиз, Ийне жалбырактуу арча дарактарын отургузуп койсо болот экен. Ягын бассейн кылам дегенмин өзү. Мына жагынбы? Жакшы. Азырынча газон эгип кое турсаңыз болот экен, Дуалды бир 15 катар пескоблок ургансызбы? Бүт эле бийик экен. Анан бул жакка да 4 метр. Бийиктигиби? Бийиктиги 4 метр. Мына бул кабель тартылыптыр. Баягы түнү освещение болот да? Освещение, полный үстүндөр полный освещение болот. Жакшы. Бул жагында катырган экенсиз. Мына балкон деп ушуну айт. Жыгачтар бүт баары саснабы? Сасна экен, Жакшы. Бул жерден үстүнө чыкса болобу? Болот экен. Кана жүрүңүздөр. Эми артка кайттык. Биз ылдыйга түшөлү дагы подвалды да көрсөтөлү.
Aka bana жақын келіңізсі мен бағасын сұрайын. Қанша дейсемі bu үйдің бағасын? 120 dedik үйдің бағасын. 120 мың сом bu доллар bu? Айтың ака? Доллар да. Доллар а? Көгінен bu? Көгінен. Сомға болып қалса қана 120 мың сомға. 120 мың сом емес та. Жомоқта болушы мүмкін, бірақ бұл реалды тұрмыш. 120 мың доллар екен. Кемі болау? Мен кичине болот екен. Кичине болот. Ака? Ошоға жақын ақша кетіп бітті уже бұға. Ошоға жақын ел ақша кетіп қалды? 100-ден ашық тығып қойыпсыз да берге? Жаман içim açışып атат ака. Өзім эле келіп жашасам қана мұншақчан болғанда мен ушул үйдү өзім эле келіп сатып алып жашай бермекмин. Бирок мен жашоом башка жерде. Подвалды көрсөтөлү. Подвалга оң жактагы тепкичтен бурчтан ылдыйга түшөт экенбиз. Подвалда свет жанабы жанбайбы ака? Жок, свет жанбайт. Жанбайт. Ошондой болсо деле көрүп кое берели. Складной помещение кылгансызбы бул жагын, а? Складной. Ого, до конца подвал үйдүн узундугуна барабар. Ооба, түгү полный подвал. Туурасы бир 4,5 чыгат экен, а? Ооба. Үстү плита экен. Узуну 18,5. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Складной помещение. Асты подвал. Бул жерден форточканы коюпсуз. Жүк-бүк келсе ошол жактан түшүрүп коет экен да. Чыгарганга да болот экен. Болот. Жайлап сиз. Вообще сон. Баары пландуу болгон экен. Тепкичти көрдүңүздөр. Бул жагы тепкич, эшиктери жанагындай эле темир листтен жасалган кооз, печатный эшиктер. Жакшы. Так, 120 мың доллар. Кеми бар. Документтери такпы ака? Документтер так кирип жашаса уже боло берет. Боло берет. Так, канализация кандай бундай? Канализация мына өзүңүз түгүңүздө турат. Кайсы? Ушул жерде. Мынау 2ге 2 чукурдугу 6 метр. 6 метр септик кылып койгонсуз. Ооба. Жакшы. Канализация демек жасалыптыр. Бар экен. Суу маселеси, таза суу маселеси кандай? Маселеси мына. Мына жерде эмне? Скважинабы? Ооба. Тетиги жерде крантта чыгарып коюпсуз, а? Кран чыгарып койду. Ачыңчы. Көрөлүчү. Бисмилlah. Уху! Түшүп кетсең 20 метр ушул. 20 метр бе ушул? Ооба. Таза суу ушу 20 метрден чыгарган. Ооба. Терең ылдыйды көрүп атасыздарбы, туугандар? Муну айланасын полный колча кылган окшойт, а? Ооба, колча кылып чыкканбыз. Мынакен мээнет. Мына мээнет, туугандар. Мына кабелди токко сайсы эле болду. Болду, сууга зарыкпайсыз. Өзүңүздүккө эле боймал. Атып чыгат тең. Атып чыгат, Зор экен. Мына бул калитка менен бул жакка да чыкса болот. Мына ушул эле скважинага туташтырылганбы кран? Ооба, скважина. Газ бар, суу бар, свет бар, канализация бар. Бар. Зор экен ака. Кошуналар бүт бизнесмендер, соодагерлер, мээнеткештер. Жакшы. Алла таалам ушул үйдү сиздерге насип кылсын эми. Тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ушул үйдө кыз узатыңыздар, бала үйлөңүздөр, сүннөт тойлорду, жыйынтек тойлорду өткөрүңүздөр. Мына ошол күндөр балким алыс эместир, жакын эле калгандыр. Калганын эми сиздер жасайсыздар, мээнет кыласыздар. Ушунча кылып коюптур, буга да рахмат айталы. 120 мың доллар кеми бар. Документи үйдүкү, жердики баары барбы? Бар, так. Баары так. Ака вариант барбы жокпу? Мындай машина, квартира дегендей. Жок. Вариант вообще жок. Сиз эми нак керек деп атасыз да? Ооба. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү туугандар. Мектепке тиги сельсоветтин жанына барабы? Ооба. Айлык өкмөттүн жанына. Ооба. Кашкар кыштакта. Кашкар кыштак айлык өкмөтүнүн, Кызыл кыштак айлык өкмөтүнүн жанындагы. Сельсоветтин жанындагы мектепке, бала бакчага бара берсеңиздер болот. Горгайнын жанындагы айлампага, автовокзалга, башка дүкөндөргө, маркеттерге жакын. Андан сырткары чек ара автобекетине да жакын. Маршрутка каттайт, а? Маршрутка бар, ошо достуктан. Достуктан келип кайтат да. Ооба. Жакшы. Мен сиз менен коштошом ака. Тапканыңыздан баракат алың. Дагы мындай үйлөрдү буйурса Алла таалам сизге көп насип кылат. Амин. Биз кайталы. Экрандагы телефон номерларга чалыңыздар дагы, байланышыңыздар. Анан кечигип калбаңыздар. Макулбу? Көрүшкөнчө.